Бишкек Нарын Торгарт унаа жолунда жол кырсыгынан 2 адам каза тапты. Кызылкыяда кичи автобус менен караңгыда аянтчаны айланып, элди тебелетип жаткан айдоочу издөөгө алынды. Эч кандай популизм эмес, конкреттүү иш-аракет. Мекеним Кыргызстан партиясы шайлоочулардын колдоосуна ээ болууда. Башкы прокуратура добуш сатып алуу боюнча 83 материалды каттады. Президент Сооронбай Жээнбеков коронавирус пандемиясына каршы күрөштө өзгөчөлөнгөн жарандарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Ушул жана башка кабарлар менен программабыздын биринчи бөлүгүндө толук тааныштырабыз. Аты жөнүм Айганыш Туратбек кызы, саламатсызбы? Бишкек Нарын Торгарт унаа жолунда жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Кочкор районунда кечээ 30-сентябрь күнү саат 16 чамасында Бишкек Нарын Торгарт унаа жолунун Сары Чат тилкесинде оор жүк ташуучу ГАЗ-53 унаасы менен Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа сүзүшкөн. Кырсыктын кесипетинен унаанын ичинде 2 жаран кыпчылып калган. Алардын бири 1960-жылы туулган эркек киши, экинчиси 64-жылы туулган аял киши. Куткаруучулар жарандарды унаадан чыгарып, тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Бирок жабыркагандар Кочкор райондук ооруканасына жетпей, жолдо каза болушкан. Интернет айныңында кичи автобустун караңгыда аянтчада айланып, элди тебелетип жаткан видеосу тарап, ал Телеграм каналына жарыяланды. Баткен ички иштер башкармалыгы окуя 25-сентябрь күнү саат 20 чамасында Кызылкыя шаарында болгонун билдирди. Анда Mercedes-Benz Sprinter унаасынын айдоочусу Кадамжай шаарынын 28 жаштагы тургунун сүзүп, окуя болгон жерден качып кеткен. Эмне себептен атайлап сүзгөнү белгисиз. Денесинен жараат алган жаран жергиликтүү аймактык ооруканага түшкөн. Видеодон ал жерден кишилер чырылдап качып, ал эми бусиктен алардын артынан кууп барып, тебелетип жаткандыгын көрүүгө болот. Бул факты боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Мамлекеттик ашыкча кызматтарды кыскартуу, айлык акыларды жогорулатуу, ички жана тышкы миграцияны жоюу, жумушчу орундарды түзүү. Бул Мекеним Кыргызстан партиясынын программасы. Аталган партиядан жогорку кеңешке аттанган Ахматбек Келдибеков, Искендер Матраимов, Алярбек Абжалиевдер баштаган талапкерлер Ош шаарынын эли менен жолугушту. Жолугушууда чогулган шаардыктар партиянын жеңишине жетишине тилектеш экенин айтышып, колдоо аларын билдиришти. Ош шаарындагы Султан Ибраев атындагы драм театрдын алдында топтолгон жыйма эл Мекеним Кыргызстан партиясы менен жолугушууга келгендер. Чогулган шаардыктар партиянын программасындагы өзгөчөлүктөрүнө токтолуп, ошол себептен аталган партияны тандагандарын айтышат. Искендер Матраимовду негизинен эле мен башынан эле Мекеним Кыргызстан. Үй билем мен Мекеним Кыргызстан. Ушунча 15 партиянын ичинен бирөөсү ушу кичине алдыга сүрөйт элди. Кичине мамлекет элге жардам берет. Ошол сыяктуу мен Мекеним Кыргызстанды тандап алдым. Жогорку кеңештин 7-чакырылышына талапкер экс-спикер Ахматбек Келдибеков үгүт иштери башталгандан бери бүгүнкү эл менен болгон 90-чу жолугушуусу экенине токтолду. Кайрадан саясатка аттанган талапкер элдин ичиндеги көйгөйлөрдү жакындан билип, эртеңки аткара турган жумуштардын баары карапайым элдин пайдасы үчүн болуусу шарт деген пикирде. Бүгүнкү менин бул жолугушум ушул бир айдын ичинде 90га жакын жолугуш өткөздүм. Элдин негизги катмарына кире алдым десем болот. Себеп дегенде элдин ою ар бир талапкер, ар партия угуш керек. Ошондо гана келечекте эгерде парламентке жетсе, ошол элдин мүдөөсүн, элдин бүгүнкү эң орчундуу маселелери чыныгын айтылат. Мен ушул жерден пособия боюнча, жалпы Кыргызстан боюнча өтө чоң мындай
мүчөлүштүктөр проблема пайда болгонун көрдүк. Ошого биринчи биздин мыйзамыбыз ушул пособияны жөнгө салуу боюнча кирет. Себеп дегенде бул жалпы элдик проблема болуп калды. Ал эми 6-чы чакырылыштын депутаты Искендер Матраимов программанын өзгөчөлүктөрүнө токтолуп, бардык багыттар элдин жашоо шартын алдыга жылдыруу максатталганын айтат. Партиянын программасын түптөөдө элдин сурамжылоосуна ылайык көйгөйлүү багыттар киргизилгенин кошумчалады. Биз бүгүн программа түзүп атканда эл менен сүйлөшүп, бир ай элди кыдырып, элдин ошол бүгүнкү күндөгү эмне талабы бар, кандай талаптары бар, ошонун негизинде элдин программасы деп койсок мен жаңылышпайм. Ошонун негизинде түзүлгөн өзгөчөлүгү. Партиянын курамында жогорку кеңештин депутаттарынан тарта, катардагы мугалимге чейин бар. Мыкты команда эртеңки өлкөнүн өнүгүүсү үчүн иш алып барууга багытталган. Партиянын курамындагы күчтүү биздин курам менен да тааныштырдык. Курамыбызда ар түрдүү тармактарда ийгилик жаткан жаратмандар чыган жаштарыбыз, профессионал, ошондой эле белгилүү тажрыйбалуу саясатчыларыбыздан түзүлгөн команда. Бул команда келечекте Кудай буйрса кыргыз элибиздин өсүп өнүшү үчүн жакшы мыйзамдарды жазып, өсүп өнүгүүгө чоң жол ачат деген ишенимдебиз. Мыкты финансист жана экономист катары жалпы журтка белгилүү Ахматбек Келдибеков сырткы карыз жөнүндө өз пикирин айтып, бул убакка чейин алынган каражаттар максаттуу жумшалбаганын, ал акчаларды алууда тыкыр иликтенип, киреше тармактарга жумшалыш зарылдыгын белгиледи. Атамбаевдин учурунда 2 миллиардка жакын Кытайдын Эксим банкынан кредит алганбыз. Ага чейин ушунча 20 жылдын аралыгында болгону 200 миллионго чейин гана алынганда. Мунун себеби эмнеде? Себеп деген бул мамлекетке эң ыңгайсыз, эң мындай невыгодный кредит болуп эсептелет. Бул кредитти мамлекет төлөгөнгө ар дайым мүмкүнчүлүгү болот. Бирок биз мындан кийин андай кредит алган токтотушубуз керек. Биз эл аралык финанс институттары менен гана кредит боюнча иш-чараларды алып барыш керек. Себеп дегенде ошол эле Дүйнөлүк валюта фонду, Дүйнөлүк банк, эл аралык валюта фонду, Азия өнүктүрүү банк, Ислам өнүктүрүү банк, Европа өнүктүрүү банктары менен биз аларда мүчө катары болгондон кийин ал бүткүл дүйнө жүзүнө 1%ке жетпеген мамлекет үчүн кредиттер берилет. Ал эми Кытайдан алган Эксим банк окшогон кредиттерди биз мындан токтотушубуз керек. Жолугушуу башталгандан тарта талапкерлердин пикирин угууга келгендердин саны өсүп жатты. Мекеним Кыргызстан партиясы алдыдагы өнөктүктө ийгиликке, жеңишке жетээрине Ош шаарынын эли тилектеш. Ак сакалдар чогулган талапкерлерге ак батасын берип, ак жол каалашты. Жетип өнүгөсүп жүрө берсин. Амин. Аллаху акбар. Эч кандай популизм эмес, конкреттүү иш-аракет. Мындай мүнөздөмөнү Мекеним Кыргызстан партиясынын программасынан берсе болот. Анда коомдун актуалдуу көйгөйлөрү эске алынып, аларды чечүү жолдору көрсөтүлгөн. Мекеним Кыргызстан саясий партиясы бул өлкөнүн турмушун бир нече тармагындагы реалдуу долбоорлордун топтому. Бардыгыбыз өлкөбүздүн жакшылыкка өзгөрүп, гүлдөп өнүгүүсүн каалайбыз. Бул үчүн ор түйшүк тартуун деле кажети жок. Болгону сиз шайлоого келип, күчтүү адистерге, кесипкөйлөргө, патриот талапкерлерге добуш бериңиз. Шайлоо, бул тандоо, бул биригүү, бул элибиздин биригүүсү болуш керек. Бул аймактардын биригүүсү болуш керек. Биз Мекеним Кыргызстан, бул жалпы кыргыз элинин биригүүсү болуш керек. Биз эл үчүн кызмат өтөгөн, эл үчүн кызмат кылган, элдин ишеничине кирген бир гана партия эмес, адамдын жеке өзүнүн дагы ошондой сапаттары менен 5 жылдан кийин дагы тике элге карашыбыз керек. Эл караган жүзүбүз жер карабаш керек. Кыргызстан азыр өтө тездик менен жылышы керек. Мындай учурда тажрыйбалуу адистер гана жардам бере алат. Ошондуктан парламентке чала билимдүүлөр эмес, кесипкөй адамдар керек. Эгерде биз заманга жараша кадам таштасак, Мекеним Кыргызстан партиясын тандашыбыз керек. Только партия Мекеним Кыргызстан. Каждый кыргызстанец должен чувствовать. Кандай гана аял заты болбосун, жанында күчтүү мырзаны көргүсү келет. Бул биздин табиятыбыз, бул биздин ички туюмубуз. Албетте ага кошумча келечеги кең мекенде дагы жашагыбыз келет. Ал үчүн күчтүү саясатчылар керек. Мекеним Кыргызстан партиясы күчтүү адамдардын партиясы. Аталган партияда күчтүү мырзалар жана күчтүү саясатчылар бар. Алардын жанында мен Кыргызстандын келечеги үчүн тынчсызданбайм. Настоящий мужчина, я думаю,
сначала должен сдержать слово. Чыныгы мырза жашоосунда 3 нерсени милдеттүү түрдө аткаруусу абзел. Үй куруп, бак тегип, уул тарбиялашы керек. Ага кошумча Чыныгы мырза өзүнүн күчтүү командасын табышы зарыл. Мен мындай топту таптым. Чыныгы кыргыз элине күйгөн патриоттордун командасы бул Мекеним Кыргызстан саясий партиясы. Мекеним Кыргызстан. Албетте бир нерсени бузуу же жок кылуу оңой. Өкүнүчтүүсү бөлүнгөн нерсени оңдоп кетүү өтө кыйын. Тилекке каршы тагышуу ураган нерсе үчүн эч ким жоопкерчилик аласы келбейт. Бирок Мекеним Кыргызстан партиясы бузулган нерселерди кайра калыбына келтирүүнүн жол жоосун пландап койгон жана жакшы билет. Ошондуктан мен Мекеним Кыргызстан партиясынын башка партиялардан айырмаланып, өзгөчөлүктөргө бай экенин байкадым. Один из законов Вселенной – это закон обмена энергией. Ааламдын мыйзамдарынын бири энергия алмашуу мыйзамы. Бул мыйзамдын негизги принциптеринин бири бардыгы тең салмактуу болуш керек. Мекеним Кыргызстан партиясы бул жаштыктын жана жаңы билим менен тажрыйбанын оптималдуу балансы. Ошентип, аалам биз менен бирге десек болот. Мекеним Кыргызстан ар бир кыргызстандыктын партиясы. Ар бирибиз жаңы талапкерлерге, жаңы партия Мекеним Кыргызстанга ооба деп добуш берели. Шайлоо өнөктүгү идеалдуу өтүп жатат дегенден алысмын деп билдирди бүгүн премьер-министр Кубатбек Боронов өкмөттүк онлайн брифингде. Анын айтымында бир катар материалдар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Ал өз сөзүндө шайлоонун эрежелерин бузуу фактылары боюнча башкы прокуратура атайын териштирүү иштерин жүргүзүп жатканын белгиледи. Мындан тышкары бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кызматкерлерин шайлоого карата үгүт иштерине катышпоого, ошондой эле административдик ресурсту пайдаланууга салынарын катуу эскертемин деди. Шайлоо өнөктүгү идеалдуу өтүп жатат дегенден алысмын. Тескерисинче өкүнүчтүүсү кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине бир нече материалдар катталды. 2015 жылдагы шайлоодон кийин шайлоо мыйзамдарынын ичинде үгүт иштерине административдик ресурстарды колдонуу, шайлоочуларды сатып алуу сыяктуу иштерге катуу санкциялар киргизген. Бул маселелер такыр жокко чыгаруу максатында атайын билесиздер. 2015 жылдагы шайлоодон кийин Жогорку Кеңеш мыйзам кабыл алып, президентибиз кол коюп, ошол атайын санкциялар менен жаза ушундай иштер боло турган болсо, жазалоо иштери абдан күчөтүлүп, бүгүнкү күндө шайлоочуларды сатып алуу маселеси, ал тургай мамлекеттик кызматтагы адамдардын шайлоого киришкен маселелер боло турган болсо, аларга дагы жаза колдонуу боюнча атайын жоопкерчиликтер каралган. Добуш сатып алуу бул кылмыш. Республика партиясы кыргызстандыктарды добуш берүүгө жоопкерчиликтүү мамиле кылып, туура тандоо жасоого чакырат. Айрым партиялар программага эмес, акчанын күчүнө таянып жатышат. Ал эми реалдуу реформалардан турган программасы жана күчтүү, таза, билимдүү инсандардан түзүлгөн командасы бар Республика партиясы өлкөнү кыска убакыттын ичинде өнүктүрүүгө даяр. Ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар. Ушундай жамгырга карабай бүгүн келип бергениңиздер үчүн баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирип таазим кылам. Биз азыр барганда депутаттардын санын кыскартабыз деп, министрлердин санын, негизи эле мамлекеттик чиновниктердин санын кыскартууга баратабыз. Айыл өкмөттөр менен шаардын мэрлерин эл түшчелей турган кылабыз деп. Анан кийин мынакей областтык деңгээлдеги областтын губернаторун, област администрациясы менен кошо жоебуз деп. Райондук деңгээлди аким түз премьер-министр менен иштей турган кылып туруп, райондук начальник роду прокурорлор түз Бишкек менен иштей тургандай кылабыз деген реформаны ишке ашырабыз деген аракеттерди жазып атабыз, урматтуу туугандар. Бүгүнкү сотко эч ким ишенбейт. ГАИ деле көчөдөн кармаса же парага кой берет, же телефондон кой берет. Бүгүн сот же парага кой берет, же телефон чалууга кой берет. Адилеттүүлүк жок болду. Ошол себептен биз жөн милиционер болсун, ГКМБнын кызматкери болсун, тергөөчү болсун, соту болсун, прокурор болсун, эгерде буйрутма менен иштесең, эгерде саясий куугунтук менен буйрутма менен иштесең, сен өмүр бою
мамлекеттик кызматка экинчи келбейсиң. Кара тизмеге киргизебиз. Ошондой мыйзам кабыл алабыз. Кылабыз деген иштеринин баарын эле аткарып келе жатышат. Булар боюнча ушунчалык жакшы ойдобуз, колдойбуз баарыбыз. Эми ошода айткан нерсесин 80% аткаргандан кийин ошого ишенип ушул жерде отурам. Мындай буга чейинки шайлоолордо мындай форма эки иштеген эмес. Анткени акча бул шайлоодогудай болуп туруп, эбегейсиз көп акча таратылган эмес. Бул таможнядан байыган схемалар менен Азаттык, Али Токтакуновго окшогон журналисттер далилдеп койгон Райым Миллионго окшогондор акча чачып атат. Ал өзү келип алып чачпайт да. Ал арабыздагы балдарыбызды колдонуп атат. Акча тараткыч кылып атат, кылмышкер кылып атат. Анткени ким акча таратса ал кылмышкер. Өлөрүндө чоң ажы айткан экен. Добушка берилген акча бул арам акча деп. Демек динде да, биздин мыйзамда да добуш сатып алуу бул кылмыш. Мамлекетибиз коркунучта турат. Ошондуктан ар бир таанышка, ар бир билгениңерге Баткенден Нарынга чейин, Бишкектен Ошко чейин телефон чалып туруп айтыш керек. Эч коркпустон шайлоо күнү Республика партиясына 14 номерге салгыла деп. Эмне үчүн дегенде бул ишеничтүү партия. Бул акча таратпаган партия. Башкы прокуратура добуш сатып алуу боюнча 83 материалды каттады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Прокуратура шайлоочулардын добуш берүү шайлоо тилкесин өзгөртүү укугу бар экендигин белгилейт. Бирок шайлоочуларды ташып келүү, документтерди жасоо фактыларына укук коргоо органдары ыкчам иш жүргүзөт. Мындай фактылар боюнча учурда 59-56 материал катталган, ал эми шайлоо кагаздарын жасоо боюнча 27 иш ачылгандыгын башкы прокуратурадан билдиришти. Буга чейин ИИМ добуш сатып алуу боюнча 40 кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен Ош облусунда бир киши каза болду. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 1 октябрдагы маалыматына караганда, өлкөдө пандемия башталган март айынан бери илдеттин курмандыктары расмий эсеп боюнча 1065 кишиге жетти. Ал эми акыркы күндөрдө вирус жугузуп алгандар кайра көбөйгөнү байкалууда. Соңку бир күндө илдет 172 кишиден табылып, пандемия башталгандан бери вирус жугузгандар 46871 кишини түздү. Соңку бир сутка ичинде дагы 11 кызматкер, медкызматкер коронавирус жугузуп алганы аныкталды. Республикалык штабтын маалыматына караганда, вирус жугузуп алгандардын 5-өө Бишкекте, 3-өө Ош облусунда, 2-өө Ош шаарында, дагы 1-өө Талас дубанында катталды. Расмий эсеп боюнча Кыргызстанда COVID-19 катталган март айынан бери илдет жугузуп алган медициналык кызматкерлер 3266-га жетти. Анын 3021-и айыкты, пандемия 83 медицина кызматкеринин өмүрүн алды. Айта кетсек, өкмөттүн чечими менен иш учурунда коронавирус жугузуп каза болгондор 1 миллион сомдон кенемте берилиши керек. Ал эми вирус жугузуп алган мед кызматкерлерге 200 000 сомдон кенемте каралган. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн медиктерге жана коронавирус инфекциясы пандемиясына каршы күрөштө өзгөчөлөнгөн жарандарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Мамлекеттик сыйлыктар дарыгерлерге пандемия менен күрөштө тартылган куткаруу кызматынын, укук коргоо органдарынын жана башка мамлекеттик органдардын кызматкерлерине, медицина факультеттеринин ыктыярчы студенттерине, журналисттерге тапшырды. Сооронбай Жээнбеков илдет менен күрөшкөндөрдүн каарман эмгектери менен таза ниеттерине бүткүл өлкө күбө болгонун белгиледи. Жалпы элибиздин тилектештигин, ынтымактыгын дагы бир рет өтө сыймыктаны менен белгилеп кетем. Кары жашына, ээлеген кызматына карабастан, чын дили менен ошол күндөрү элибизге кызмат кылган азаматтарыбыз абдан көп болду. Эл биримдиги, эл ынтымагы ошол күндөрү жүздөгөн мекендештерибиздин өмүрүн сактап калды. Бардык мекендештериме терең ыраазылыгымды билдирем. Сиздер Нур Ньюс программасын көрүп жатасыздар. Алдыдагы мүнөттөрдө төмөнкү кабарларды толук баяндайбыз. Биз менен болуңуздар.
Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Тоолуу Карабактагы жаңжалды токтотуунун жалгыз шартын айтты. Италиялык окумуштуулар Марс планетасынан туздуу көлдөрдү табышты. Карыларды кадырлап сый көрсөтөлү. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды улгайган адамдардын эл аралык күнү менен куттуктады. 6 октябрдан тартып 1 класстан 6 класстардын окуучулары мектептерде окуусун улантышат. Бирок анда бирдиктүү формага талап коюлбайт. Программабызды чет элдик кабарлар менен улантабыз. Американын эң ири авиакомпаниялары 1 октябрдан тартып 32 миңден ашык кызматкерди бошотууну пландап жатат. Италиялык окумуштуулар Марс планетасынан туздуу көлдөрдү табышты. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Тоолуу Карабактагы жаңжалды токтотуунун жалгыз шартын айтты. Ушул жана башка дүйнө жаңылыктары менен алдыдагы мүнөттөрдө тааныша аласыздар. Тоолуу Карабактан армян күчтөрүнүн толук жана токтоосуз чыгып кетиши Баку тарабынан ок атууну токтотуунун бирден бир шарты. Бул тууралуу Азербайжан президенти Ильхам Алиев билдирди. Алиев Армения премьер-министри 7 шарт койгонун, бирок ал аткарылбай тургандыгын билдирди. Ошону менен катар бир гана шарт бар. Армениянын куралдуу күчтөрү биздин жерлерден толук бойдон токтоосуз чыгып кетиши керек. Бул шартты Армения өкмөтү аткарса, уруш токтойт, аймакта тынчтык орнотулат, деди Алиев. Буга чейин Алиев Тоолуу Карабактагы кырдаал боюнча Ереван менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн көрбөгөнүн айткан. Ал муну Армениянын Тоолуу Карабактын статусу боюнча позициясы менен түшүндүрдү. Ал эми Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян сүйлөшүүлөр ЭККнын Минск тобунун формасында өткөрүлсө, Армения сүйлөшүүгө даяр экенин билдирген. Чехиянын өкмөтү өлкөдө COVID-19 вирусу жуккандар көбөйүп жаткандыгына байланыштуу 5 октябрдан тартып кайрадан өзгөчө абал киргизе турган болду. Анда имарат ичинде 10дон ашык, ачык жайларда 20дан ашык адамдын чогулушуна чектөө коюлуп, спорттук мелдештерди өткөрүүгө тыюу салынат. Мындан сырткары мектептер жабылып, медициналык билим алган студенттер ооруканаларга жардам бериш үчүн жөнөтүлөт. Чехия Европада коронавирус жуктурган адамдардын саны боюнча акыркы айда 2-орунга чыкты. 10.700.000 калкы бар өлкөдө соңку айда 40.000 адам вирус жугузуп, ооругандардын жалпы саны 67 миңден ашкан. Буга чейин Чехияда өзгөчө абал март айында жарыяланып, 2 айга уланган. Кошмо Штаттардагы эң ири American Airlines жана United Airlines авиакомпаниялары 1 октябрдан тартып 32 миңден ашык кызматкерди бошотууну пландап жатат. Буга АКШ бийлигинин авиация тармагын колдоо боюнча финансылык пакеттин мөөнөтү бүткөнү себеп болууда. Буга чейин Конгресстин чечими менен 25 миллиард доллардан ашык жардам алган авиакомпаниялар сентябрдын аягына чейин кызматкерлерди бошотпоого милдеттеме алган. Айта кетсек, дүйнөгө тараган коронавирус пандемиясынан улам дүйнөдө, анын ичинде АКШда учак каттамдары азайды. Италиялык окумуштуулар Марс планетасынын түштүк уюлундагы мөңгүлөрдүн арасынан суусу туздуу көлдөрдү табышты. Ачылышта астрономдор Марс Экспресс орбиталдык зонд аркылуу 2013-2019 жылдарда алынган маалыматтардын негизинде жасашкан. Ага ылайык 4 көлмө бар. Анын эң чоңу чок ортодо турат. Анын кеңдиги 30 чакырымды түзөт. Көлдөр 1,5 чакырым тереңдикте жайгашкан. Окумуштуулар кадимки суу Марста же анын бетинде микробдордун жашоо ыктымалдыгын жогорулатат деп белгилеп, бирок бул илимий божомолду тастыктоо үчүн изилдөөлөрдү улантуу зарылдыгын белгилешти.
Президент Сооронбай Жээнбеков бүгін 1 октябрда кыргызстандыктарды улгайган адамдардын эл аралык күнү менен куттуктады. Өлкө башчы кыргыздар кылымдар бою карыларын кадырлап, сый көрсөтүп келе жаткан эл экенин айтып, мындан ары да бул нускалуу када салты бекем сактоого милдеттүүбүз деди. Бир гана ушул күнү эмес, ар дайым улгайган жарандарга урмат сый, ар тараптуу колдоо көрсөтүү, ар бир ардагерге жылуу мамиле кылуу коомдогу кадыресе көрүнүш болуусу шарт. Көптү көрүп турмуштук тажрыйбага тунган улуулардын терең акылы, көсөмдүгү жаштарыбыз үчүн көнөрбөс сабак болууда, деди Жээнбеков. Айта кетсек, улгайган адамдардын эл аралык күнү жылына 1 октябрда белгиленет. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун Генералдык ассамблеясы 1990 жылдын декабрында чечим кабыл алган. 6 октябрдан тартып 1 класстан 6 класстардын окуучулары мектептерде окуусун улантышат. Бул тууралуу республикалык ыкчам штаб билдирди. Ал үчүн атайын санитардык гигиеналык нормаларды сактоо алгоритми иштелип чыкты. Ага ылайык мектептерде балдар менен катар эле мугалимдердин дене табы да өлчөнөт. Бет кап кийүү милдеттүү болот. Мындан тышкары мектепте балдар келгенге чейин дезинфекцияланууга тийиш. Класстар желдетилип турушу зарыл. Окуучулардын жана мугалимдердин ден соолугун медицина кызматкерлери көзөмөлдөп турат. Окуучулар аралыкты сактоо менен отургузулат, балдар колдорун бат-бат жууп турушу үчүн тиешелүү каражаттар менен камсыз кылынат. Муну менен катар мектептерде түрдүү иш-чараларды өткөрүүгө ата-энелердин жана башка жарандардын киришине уруксат жок. Быйыл бирдиктүү форма боюнча талап коюлбайт. Билим берүү министринин орун басары Нурлан Өмүров билдиргендей, мындай чечим өлкөдөгү бардык билим берүү мекемелерине тиешелүү. Эпидемиологиялык абалга байланыштуу менчик түрүнө карабастан бардык мектептер тиешелүү буйрукту аткарууга тийиш. Биздеги жаңылыктар мына ушулар болду. Окуялардын өнүгүүсүнө көз салуубузду улантабыз. Нур телеканалынын жаңылыктарын интернеттен да көрсөңүздөр болот. Дареги экранда көрсөтүлүүдө. А мен болсо сиздер менен коштошом. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.